Саламатсыздарбы? Мен бул жерде гумусту тартып жатам. Кээ бир адамдар мындай кылышып атат. Урукту жеп коет дешип атат. Бирок эч кандай гумусту курт калып калса, жанагы эленген немеде эч кандай жебейт. Анткени мынакей, биз могу коондарыбызды жегенде ыргытып салабыз го, ошондо урук буругу менен ыргытып салгам. Мынакей бул жакты карасаңыздар, монтип мондай болуп чыкты. Бул мыякта толтура болуп чыккан, бирок биз үстүнө гумус таштаган үчүн дагы мына бирткелери чекесинде калды. Анакей мына коон чыгып калыптыр. Мынакей коон байлап атат керек болсо. Мынакей коон байлап атат. Бул август айында, августтун бир 15-теринде таштаганда бул. Мынакей август, сентябрь, бир айдын ичинде эле ушунча коон уже байлап калды. Бул эми албетте бышканга жетишпейт болуш керек. Эмки жылы буюрса коондарыбыз тигем деген эме муну көрүп алып кызыгып атам аябай. Коондарыбыз тигиш керек экен, бат-бат өсүп, бат-бат бышат экен деп ойлоп атам. Гумусту колдонгондо. Мынакей бул жака дагы коондарыбыз ыргытып койгонбуз. Анан кийин бул жака дагы чыгып калыптыр. Баардыгы гүлдөп атат. Мынакей бул дарбыз. Булар коондор мынакей. Булар болсо гүлдөп атат, байлангандар азыр жок. Мынакей, бул коон байланып калыптыр, мына берге байлап калыптыр коон. Мынакей бул жерге да коон мондай өсүп калыптыр мончалык. Бул эч кандай коркпой эле коюңуздар, эгер эленгенден кийин баягы эметип калса, ичинде курттары же нерсе гумус жүрсө, анда эч кандай коркунучтун кереги жок. Мынакей ушинтип эле өсүп калат. Мен дагы бул жактан сиздерге көрсөтөм. Жалаң эле гумустун өзүнө помидордун уругун сээп койгом. Азыр помидорду да көрсөтөм, көрүңүздөр. Мынакей мен муну жөн эле мындай гүлдүн чакасына помидордун уругун сээп, жалаң эле гумус, бул эч кандай мен немени аралаштырган эмесмин, топуракты жөн эле салып койгом. Мынакей бул жөн эле уругун мынтип сээп койгом. Ошол гумусту эленгенде баягы айтып атпайбы, личинкалары жеп коет, мынтет антет депчи. Булар азыр личинкасы көрүнбөй эле, ичинде өлүп калыштыбы же эмне болду билген жокмун. Мынакей көрүнбөй эле личинкалары. Бирок урук чыкты, мынакей моундай болуп.